Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Сооронбай Жээнбеков жыйында укук коргоо органдары коррупция менен тийиштүү деңгээлде күрөшпөй жатканын белгиледи. Ал ошондой эле уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жатканынын негизги себеби коррупция экенине токтолду. Президент ошондой эле криминалдык чөйрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жеткенин эксперттердин айтканына таянып белгиледи. Президент андан сырткары банкин заттарды көзөмөлдөө кызматы Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилгенине карабай, бул багыттагы иштер начарлап кеткенин билдирди. Укук коргоо органдары 2016 жылы 166 килограмм героин кармалды десе, өткөн жылы болгону 101 килограмм героин кармалды деп маалымат берген. Урматтуу жыйындын катчылары, Коопсуздук кеңешинде өлкөдөгү эң орчундуу маселе талкууланат. Менин төрагалыгым менен өтүп жаткан биринчи жыйынга жогоруда айтылган актуалдуу маселе коюлду. Мен жана айтып кеткендей, мен өзүм баяндама жасайм. Коррупцияны күрөшүү өзгөчө маанилүү маселе. Коррупциянын улуттук коопсуздугубузга шек келтирген көйгөй катары баалайм. Коррупция каршы чечкиндүү күрөш мамлекеттүүлүгүбүздү, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн сактап калууга тете. Ошондуктан коррупция маселеси Коопсуздук кеңешинин такай көзөмөлүндө болот. Ар бир багатка атайын көңүл буруп өзүнчө карайбыз. Бүгүн сот, прокуратура, күч жана коопсуздук органдарынын иши каралат. Булар коррупция менен күрөшө турган органдар, тилекке каршы коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар өздөрү коррупцияга малынып, өз милдеттерин толук кандуу аткарбай жатат. Мен өлкөнү түрө кыдырдым, дээрлик бардык аймактарга калайык журтубуз менен жолуктум. Кыргызстандыктар буга чейин баштаган коррупцияга каршы чечкиндүү күрөштү улантууну, аны күчтөндүрүүнү, тазаланууну талап кылып жатат. Биз элдин үнүн угуп, ачуу чындыкка көңүл бурушубуз керек. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө, бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы журтунун алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар, мен ал күрөшкө урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. Силерден да Кыргызстаныбызга, мекенибизге таза, ак тилде кызмат кылууну талап кылам. Урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мамлекет тарабынан укук коргоо органдарынын кызматкерлерин колдоо жакшырып жатат. Акыркы 3 жыл ичинде укук тартиби жана коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн 25 үй курулган. 1418 кызматкердин үй бүлөсү жана батирлүү болушту. Жакынкы убакта дагы 646 батирлүү 10 үйдүн курулушу аягына чыгат. Кызматкерлердин акысы, эмгек акысы жогорулап жатат. Пенсия менен камсыздоо өлчөмү да көбөйүүдө. Булардын көлөмү башка мамлекеттик кызматтарга караганда бир кыйла жогору. 2016 жылы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишин колдоо, аларга бюджеттен стимул берүү системасы иштей баштады. Аталган органдардын материалдык техникалык базасы жакшырууда. Жогорудагылардын негизинде укук коргоо системасын натыйжалуу иштеш үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлүүдө деп айтсак болот. Демек, бул органдардан жакшы натыйжаларды талап кылганга мамлекеттик бийликтин жада коомчулуктун толук укугу бар. Жалпысынан алып караганда укук коргоо системасы өзүнүн алдында коюлган милдеттерди аткарып жатат. Катардагы кызматкерлер күнү түнү укуктук тартипти жана коомдун коопсуздугун камсыз кылууда. Негизинен алар өз милдеттерин кесипкөйлүк менен аткарып жатышат. Бирок бир карым майды бир кумалак чиритет дегендей, бул органдарда айрым таза эмес кызматкерлер жалпы системанын ишине көлөкө түшүрүп жатат. Ар кандай көмүскө схемалар түзүшүп, оперативдик кызматкерлердин жакшы аракеттерин жыйынтыгын жокко чыгарып жатышат. Бул укук коргоо органдары, бул өзү мамлекеттин өзөгү. Ар бириңердин аракетиңерден
өлкөнүн бекемдиги силерге көз каранды. Эгерде укук коргоо органдары таза иштеп, өз милдетин аткарбаса, бул мамлекеттин өзөгү бошой баштайт. Мына бир месел айтып кетейин. Оперативдик кызматкерлер, мен кийин буга өзүм токтолуп кетем дагы, цифрлар менен. Кызматкерлер өзүнүн өмүрүн төбөкүлгө салып, күнү-түнү кылмышкерлерди кармап келет. Аны ким чыгарат кайрадан? Кайрадан ошол эле өзүнүн кесиптештери чыгарат. Ошо прокуратура, сот чыгарат. Эртең ошо кылмышкерлер кайра чыгып атса, жанына 5 күндөн келип учурашып атса, 10 күндөн учурашып атса, анан кайсы оперативдик кызматкерлерге стимул болот, энтузиазм болот. Кайсы кызматкер ошону көрүп туруп анан кийин мамлекет үчүн иштеп берейин деп аракет кылып кызыгат. Ал оперативдик кызматкер дагы ошону көрүп туруп алдап бузула баштайт. Ошо кылмышкерлерди ошо ордунан, жеринен бошото баштайт. Мына ошон үчүн айтып атат, коррупция менен күрөш жакшы жүрүп атат деп. Иштин бардыгы тең ошол оперативдик кызматкерлердин башында тургандарда жана башка органдарда болуп атат. Коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International эл аралык уюмунун рейтинги боюнча Кыргызстан 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда турат. Бир кыйла жакшыруу динамикасына карабай, биздин эл аралык рейтингибиз дагы эле төмөн бойдон калууда. Биздин позициябызды негизинен сот, укук коргоо жана көзөмөл органдары төмөндөтүп жатышат. Мага эл аралык уюмдар өлкөбүздө өткөргөн акыркы социологиялык иликтөөнүн жыйынтыгын беришти. Бул ноябрь 2017, 2 декабрга чейинки иликтөөлөр. Жумушсуздук биринчи орунда жана коррупция көйгөйлөрү коомду өзгөчө түшөлткөн маселе болуп калды. Тилекке каршы сурамжылоо быштап тургандай, элдин ою боюнча коррупциядан тазалоо иши коомчулук күткөн натыйжага жете элек. Мамлекеттин өзөгү болгон сот органдарында, прокуратура, финансы полициясында, улуттук коопсуздук комитетинде жана ички иштер органдарында коррупциянын орун алганы өтө кооптуу. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кароолор менин дарегиме келип жатат. Урматтуу Коопсуздук кеңеши мүчөлөрү, күч түзүмдөрү, коррупцияны жараткан факторлор менен эмес, негизинен алардан чыккан кесепеттери менен күрөшүүдө. Коррупцияны жаратып жаткан себептер жоюлбаса, эл кайра эле кайталана берет, күрөштүн жыйынтыгы чыкпайт. Азыркы учурда укук коргоо органдары жакшы натыйжага жетпей, коомчулукту кыргыздар кылып жаткан айрым орчундуу чөрөлөрдү белгилеп кетейин. Уюшкан кылмышчылыкка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жетти. Муну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышуусу болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкан бизнес калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминал топтор бул иштерди жасай албайт. Эч жакка жыла алышпайт. Эгерде тапшырма берсе, 2 сержант, 2 лейтенант барып барын жаап коет. Ошондой тапшырма болбойт. Үчүн дегенде өзүңөр аралашсыңар. Наркокоррупцияны өзүнчө белгилөө керек. Коррупциялык кирешелердин экинчи чоң булагы наркобизнес менен байланыштуу. Эл аралык түндүк транзит маршрутунун бар экенин эч ким тана албайт. Аны бардыгы билет. Ири өлчөмдөгү баңгизаттар, чоң суммада акча каражаттар айланып, көптөгөн адамдар аралашып жатканы маалым. Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматын ички иштер министрлигине өткөрүп берип, күчөткөнүбүзгө карабай, бул багытта иш начарлап кетти. Укук коргоо органдары 2016 жылы 166 кг героин кармалды десе, өткөн жылы болгону 101 кг героин кармалды деп маалымат беришти. Мындай начар жумуш негизи себеби укук коргоо органдагы коррупцияга барып такалат. Эмне үчүн булар жөнүндө эч кандай чечкиндүү иш-чаралар жасабайсыңар? Сунуш бербейсиңер. Мына бүгүн чыкты 3 жылдан бери наркокоррупция каршы күрөш боюнча мыйзам өзгөртүүлөрдү бир да орган, иштеген органдар мына сунуш бере элек бүгүнгө чейин. Бул фактылар биздин Кыргызстандын эл аралык аброюна
мына шек келтирип жатат. Коррупциянын bir кесепетинен бюджетке миллиард деген сомдор түшпөй келүүдө. Салык, бажы тармагында жана өлкөнүн сырткы соода чөйрөсүндө чоң резервтер бар. Бирок көмүскө схемалар аркылуу миллиардтан каражаттар бюджеттен сыртынан кетүүдө. Бюджетке каражаттын түшпөй жатышына биринчи кезекте фискалдык органдардагы коррупция себепкер. Бирок укук коргоо органдары катышпаса, мындай көмүскө схемалар эч качан ишке ашпайт. Аны билет бардыгы, аны токтотуп койгонго толук мүмкүнчүлүк бар, эгерде укук коргоо органдары аралашпаса. Айта кетейин, Евразиянын алкагында товарларга байкоо жүргүзүү, процесс товаров деп коет орусчасында. Багытында жумуштардын баарын мына бүтүрүшүбүз керек. Бул эми чоң каражат керек. Финансалык дагы, техникалык дагы. Бирок Россия Федерациясы да жардам беребиз деген, бул маселени да тездетиш керек. Экинчи чоң маселе мына фискалдаштыруу боюнча мыйзамдарды өкмөт мына тездетилген режимде ал жогорку кеңешке мына киргизген. Мына аларды да кечиктирбей кабыл алышыбыз керек. Ошондо адам факторлору мына жок болот. Бюджетке түшүүчү каражаттар мына өсө баштайт. Ушул эки нерсени биз жасашыбыз керек. Укук коргоо органдарынын көмүскө схемаларга, экономика кылмыштарга тыгыз аралашканы белгилүү. Мисалы, ар кандай негиздер менен ишкерлерге карата көптөгөн кылмыш иштери козголот. Аларды иликтөө узакка созулат. Бир канча убакыттан кийин ал иштердин көбү жабылып, сотко чейин жетпей калат. Бул эң негизги схема мына ушул болуп келет азыр. Укук коргоо жана көзөмөл органдарында коррупциядан биринчи кезекте ал бизнести таза жүргүзүп, мамлекеттик бюджетке салыкты төгүп жаткан ишкерлер мына жапа чегип атат. Ошо мыйзам текшерүүлөрдөн биринчи кезекте дал ошол иштеп жаткан ишкерлер мына оор зыянга учурап, кээ бири банкрот болуп, кээ бирлери жабылып жатат. Биз мына азыр мамлекетте алмашчылыкты мына саясий эркин менен саясий конкуренция мына түзүлдү. Баарынан көрүп атасыңар. Эл аралык уюмдардагы буну абдан жогору баалашты. 15 жылкы шайлоо жогорку кеңеш, 16 жылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоо. Президенттик шайлоону көрдүңөр, ар адамдын добушу эсепке алынды. Биз дагы качан ишкерлерге ушундай таза конкуренция түзүп бермейинче биздин мамлекетте өнүгүү болбойт. Схемалар жок кылмайынча, биз бизнесмендерге жардам бермейинче, бизнесмендерди колдомоюнча, алар жок кылбастан колдомоюнча бизге инвестиция да келбейт. Таза бизнес өнүкпөйт. Ким өнүгөт? Ошо коррупцияны колдогон калколосу бар, орусча айтканда крышасы бар деп. Ошолор өнүгөт. Башка таза бизнес конкуренцияга албайт. Эмне үчүн дегенде, беркил коррупцияны схема иштеп атканда, ал салык төлөбөйт мамлекет бюджетке. Ал салык төлөгөн, биздин айлыкты көбөйтүп аткан бизнес көбү жабылып, кээ бири сыртка чыгып атат. Ошон үчүн биз экономикадагы саясатта кандай конкуренция түзүлсө, экономикада биз ушундай конкуренцияны түзүп беришибиз керек. Ал биздин милдетибиз. Бүт бийлик органдарынын бутактары милдети, мен баш болуп. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин коррупцияга каршы күрөшүүгө байланышкан маселелерде өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде белгиленген багыттар боюнча жалпы мамлекеттик, ошондой эле баардык укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын ишмердүүлүгүн ар тараптан колдоп келет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө түзүлгөн криминалдык кырдаал, өлкөдөгү кылмыштуулуктун туруктуу деңгээли, укук коргоо органдарындагы кадрлык башаламандыктар, айрым укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин коомчулукта жалпы малымдоо каражаттарына чоң талкуу жараткан мыйзамсыз аракеттери, ар кандай деструктивдүү күчтөр менен байланышуу фактылары укук коргоо сот органдарынын тутумун реформалоо өз максатына али да болсо жетпей жаткандыгын айгиленет. Мындай жагымсыз жагдай өлкөдө сот, прокуратура жана укук коргоо органдарына болгон ишенимдин төмөндөсүнө алып келип, жалпысынан мамлекеттик бийликтин аброюна шек келтирүүдө. Жалпы укук коргоо органдарына айтып кетет элем. Эгерде сиз тараптардан жаңы мыйзамдар иштелип чыгып, даяр турса алып келиңиздер. Биз сиздерди колдоп берип, коррупцияга каршы болгон мыйзамдарды өткөрүүгө биз терең ишеним менен жардам беребиз сиздерге.
Сооронбай Шарипович, туура маселени айтып кеттиңиз жогоруда. Эл качан мамлекетке ишенет? Мамлекеттеги укук коргоо органдары таза болсо, эл ичинде болсо, ошондо гана элдин ишеними мамлекетке артат. Сооронбай Шарипович туура багытты көрсөтүп, мына 6 ай болуу, 9 ай болуу, же 1 жыл болуу, бул иш кайралыш керек. Бул иштин кайра жообу болуш керек. Эгерде биз азыркы ушул демократиянын жакшы бир жолуна түшүп, жакшы бир системаны куруп, далай мамлекеттерге жакшы өнүп аткан мамлекет катары таанылып атсак, муну мындан ары дагы анын бекемдешин, мамлекеттин стабилдүүлүгү болуш үчүн сөзсүз түрдө экономикалык өсүш керек. Ошон үчүн эми бүгүн бирөөнү сындайын деген ой жок, бирок ушул бир гана проблемага сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетейин деп атам. Бул бүгүнкү күндөгү биздин бизнес чөйрөдөгү бизнесмендерге жана бизнес кылып аткан биздин жарандарга жалпы баарыбыздын көз карашыбыз. Эмнегедир баарыбыз тең буларга көз карашыбыз азыр потребительский болуп атат. Же болбосо аларга бут тосуу болуп атат. Же болбосо алардын бүгүн бизнесин тартып алуу болуп атат. Же болбосо аларга дагы эмне деген гана кыйынчылыктарды түзүп, буга жергиликтүү бийликтен баш болуп, мен айткан жанагы ар бир бутак бийлиги, мына жогорку бийликке чейинки аралашып, бүгүнкү күндө бир топ тоскоол кылып атканыбызга менимче мындай возражение болбойт го деп ойлойм да. Себеби жылдап соттошуп жүргөндөр бар экен. Ошо экономикалык сотто жылдап 4 жылдан, 5 жылдан жаңа ачылган жагдайларда эле айланып келе берет экен. Бул жерде мамлекет тарабынан мыйзамдын негизинде ошол ишкер адамдар эгерде бир кандайдыр бир объектиби, субъектиби, же болбосо жерби, арендагабы, же бөлөк бир ыкмалар менен алып иштете турган болсо, бир кандайдыр себептер менен иш козголуп, ал мамлекеттики деп туруп, кайта мамлекеттин эсебине чечилип берип атат. Хотя алган кишилер аренда да төлөйт, мыйзамды да бускан эмес. Эгерде ушундай мамиле болсо, мен ойлойм, бүгүн кайсы ишкер биздин ушу бийликке ишенет. Мындан тышкары, бул эми бизге парламентке дагы өз сын көз менен карашыбыз керек. Комиссия түзгөндү токтотсок. Мына бүгүн бир орчундуу проблема болсо, бирөөбүз чыгабыз да комиссия түзөбүз дейбиз. Болду, комиссия түзүп, ызылдап, ызы чугулуп, жыйынтыгы кайда? Жыйынтыгы жок, жыйынтыгы зыян келет. Бир орчундуу бүгүн инвестор келип мисалы качат бизден. Же болбосо жанагы жерлердеги мына жакында да болуп аткан окуяны көрүп атасыздар. Чагымчылар келип ата элди көтөрүп, жанагындай бир жакшы бир ишкер адам келип атса, бут тосуп айдап чыгып атабыз. Бүт жерден айдай берсек, пенсияны кайдан төлөйбүз, социалдык төлөмдөрдү кайдан төлөйбүз, жумуш ордун жөнүндө айтпай эле коелу. Мына эгерде ушул маселелердин баарын биз жалпы киришип, жалпы жоопкерчилик менен иш алып барсак, менимче бул маселе дагы кичине жеңилдетилет деп ойлойм да. Ушул пикирди айтып кетейин дегем, чоң рахмат. Бул маселем Кыргызстанда жана Сооронбай Шарипович сиздеги эл аралык Transparency International уюмунун ошону так айтып кеттиңиз чынында эле. Биз акыркы 40 өлкөнүн ичине кирип, ошол өлкөнүн ичинде болуп атабыз. Буга эмне керек? Буга чечкиндүү кадамдар керек. Кайсы мамлекетте болбосун, өзгөчө Кыргызстаныбызда эгерде саясий эрк, саясий чечим болуп, аппарат президент менен мыйзам чыгаруучу жогорку кеңеш, аткаруу кызматы, аткаруу бийлиги, өкмөт эгер бири-бирин түшүнүү менен, ынтымак менен иштелсе, ишке ашпай турган реформа жок Кыргызстанда. Коррупция менен дагы күрөшүү ал сөзсүз жыйынтык берет. Ал каржы булагында тапса болот, технологиялар тапса болот, дүйнөлүк практиканы да алып келсе болот, баардыгын алып келсе болот. 2016 жылдан баштап
коррупция менен күрөшүүдө өзгөчө реалдуу, майнаптуу жаңы этап башталды. 15-16 мына 17 жылдары бар, 16 жылдары. Ага өзгөчө салым, экс-президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаевдин өзгөчө салымы бар. Канча деген жараяндар чыкты, жыйынтыктар чыкты, өзгөчө бурулуу башталды. Бирок эми биринчи этапта ага дагы буну улантып кетиш керек, жана бир дагы жаңы бир чечкиндүү бурулууларды жасаш керек. Себеби дегенде коомдо пикир калып атат. Эмегер коррупция оору десек, бийлик оорулуулар менен коррупционерлер менен эле күрөшүп атат. Ал эми оорудун өзү ордунан жылбай атат деп. Жана Сапар Жумакадырович айтып кеткендей, анын алдын алуу иштерин дагы, профилактика иштерин дагы кандай кылып өткөзбөш керек экенин, анын бардыгына өзгөчө көңүл буруш керек. Бул жалаң эле мисалы үчүн мен ойлойм, бул жанагы жаза гана жолдорун колдоно бербей, мен азыр чечимдерди да көрдүм, Сооронбай Шарипович. Бул бала бакчадан баштап, мектептен баштап, жогорку окуу жайларынан баштап, эгер бул оору коррупция бүтүн катмарга сиңип кеткен биринчи көйгөй болуп атса, анда жалпы коррупция деген оору менен күрөшүш керек го. Анын үчүн өзгөчө каржылар бөлүнүп берилиш керек. Сапар Жумакадырович, Дастан Аршыбекович айтып кеткендей, азыркыдай жогорку кеңеште колдоо жок болуш керек мыйзам чыгаруу органдарынан. Келген мыйзамдардын баары ишке ашып атат бардыгычы. Кандай демилгелер болбосун, аткаруу бийлигинен же башка жактардан, министрликтерден мыйзам чыгаруу орган жогорку кеңеш бир добуштан эле колдоп берип атабыз. Очень большой объем работы сейчас у прокуроров, осуществляющих надзор за следствием. Очень много материалов изучено на предмет их приостановления, как было отмечено в диаграммах, приостановления по пункту 3, это вот когда не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. Действительно, те явления, которые вы в своей речи отметили, они имеют место быть, мы должны это признать и каждый день работаем над этим. Ички иликтөө кызмат тарабынан коррупцияга аралашкан, өз милдеттерин аткарбаган кызматкерлерди аныктап тазалоону өзүбүздөн баштаганбыз. Мындай кыскача эле уруксат берсеңиз маалымат берип койсом, 17-жылы ички иштер органы кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракетине нааразы болгон жарандардан 1935 арыз келип түшкөн. Ички иликтөө кызматы тарабынан 1614 кызматтык териштүү иштери өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен 111 кызматкер ички иштер органы катарынан бошотулган. Эйлеген кызматынан 181 кызматкер бошотулган. Башка тартип чараларга тартылгандардын саны 2425. Бул көрсөткүчтөр жылдан өсүп атат. Себеп дегенде, эгер 2011-2012-лерди алсак, баягы 80-100дөн ашпаган көрсөткүчтөр болчу, мындай уже 1000ден ашып, 200-100дөн ашып аткандары себеби биз ачыкка чыкканыбызды, өзүбүздүн аралашып тазалоо аракеттерди кылып атабыз. Коюлган маселе, мен ойлойм, карапайым элди дагы, ар бир жараныбызды дагы кайдыгер калтырбайт. Мына барыбыз билгендей, акыркы 6-7 жылда мамлекетти, коомубузду алсыраткан шылуун паракорлорго ушул 10-жылы, 11-жылдан баштап алгачкы сокку урулган. Мындан кийинки жылдары дагы мисал алсак, 16-17 жылдары ошол жылдардын жыйынтыгы боюнча бизде дагы комитетте, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде коррупцияга каршы багытында мына айтып кетсем болот, чогулткан материалдардын негизинде баш аягы 485 кылмыш иши козголуптур. Жоопкерчиликке тартылгандын арасында тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары бар, мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын өкүлдөрү, мамлекеттик уюмдардын жетекчилери. Бул жерде суроо бүгүнкү кеңеште туура коюлду. Ошол эле учурда жоопкерчиликке тартылгандардын арасында күч жана соц системанын өкүлдөрү да аз эмес. Сооронбай Шарипович, сиз туура айттыңыз, коррупция менен күрөштү өзүбүздөн баштабасак, күч структураларынын ичинен куруп жаткан кесепеттерин жойбосок, мамлекеттик деңгээлде коррупция менен күрөштүн жыйынтыгы күмөн экендиги бардыгыбызга түшүнүктүү. Мына сиздин жетекчиликтин астында өкмөттө премьер-министр болуп турганда шарт түзүп бердиңиз. Коррупция менен бирден бир себепкер болгон кызматкерлердин социалдык абал жана турак жай маселеси чечиле баштады.
Ошол үчүн акыркы жылдарда мына комитет кызматкерлери үчүн бир эле мисал келтирейин. 16-17 жылы 567 батир курулду. Кудай буйруса, мына быйыл региондор өнүктүрүү жылында жерлердеги кызматкерлерибизге дагы 200дөн ашуун батир куруп берели деп аракеттенип жатабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, баса белгилеп кетет элем, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бүгүн айтылган сын пикирлерди эске алып, топтолгон тажрыйбанын негизинде Кудай буйруса коррупцияга каршы күрөштү чечкиндүү жүргүзүүгө жана күчтөндүрүүгө толугу менен даяр. Биз өкмөт катары колубуздан келген иш чаралардын баарын көргөнгө даярбыз, Сооронбай Шарипович. Андан тышкары мына эң негизги мен айткым келип кетет. Ушу коррупция менен күрөш керек. Бул абдан туура. Бирок мен ойлойм, биз мына баарыбыз чогуу бир командабыз менен баштаган иш чара бул коррупцияны алдын ала токтотуу системасын куруш керек деген ой болуп атат. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, өзүңөр билгендей, мына буйруса салык кызматында фискалдаштыруу процесстери жүрүп баштады. Экинчи окууда эмки жумада парламент бул мыйзамдын долбоорун карап берет. Ошондуктан депутаттарга дагы кайрылып кетет элем, ушу мыйзамды колдоп берсеңиздер. Себеби бул мыйзам өтүп кетсе, биздин терең ишеничибиз бар, абдан чоң булактар дагы ачылат бюджетте. Андан тышкары Улан Жомобекович менен чогуу мына майде реформалар башталды. Май кызматкерлери дагы ошо санарип ишке өтөт деп ойлоп атабыз. Себеби акылдуу шаарлар курулуп калгандан кийин ошо май кызматкерлери дагы өзгөчө баягы адамдын бийик мындай сапатын тутуп өзгөчө бир мындай мисал болуш керек деп ойлойбуз. Ошондо коомго дагы бир жакшы таасири тиет деген ишеничибиз бар. Бажы кызматында дагы реформалар башталды. Мына биринчи цифралар уже көрсөтүлүп жатат. Буйруса мындан дагы биз токтобойбуз. Мындан арда кетебиз. Бажы кызматында бир топ дагы булактар ачылат деген ишенич бар. Өкмөт түзүү боюнча маселе менен иштеп келатабыз. Биздин урматтуу коллегаларыбыз менен баары менен сиз айтып кеткендей түндүк системасына бүгүн бүткүл министрликтер, ведомстволор, күч органдары кошулуп биз ошо толук даяр болуп жатабыз. Эми ошо ар бир жаранга, кыргыздын жаранына керектүү госуслугалардын баарын бергенге даярбыз. Анан мына өзгөчө айткым келип атат. Биз айтып атабыз баягы кылмыш картасын түзөбүз деп. Ошо кылмыш картасы дагы мына түзүлүп жатат. Башкы прокуратуранын ишинин алкагында Инжирзбайдын өзү көзөмөлдөп, бул процесс дагы абдан тез жүрүп жатат деп айтсак болот. Буйруса келе жаткан 6-7 айда биринчи натыйжалар кетет, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бир топ дагы кадамдар дагы жасалып атат буйруса. Мен ойлойм, биз абдан туура процесске мындай түз, сиз айткандай ачык айкын иштерге ушу умтулганга даярбыз. Сизге ошо сиздин бүгүнкү демилгеңизге чоң рахмат, Сооронбай Шарипович.